Президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцария конфедерациясына болгон расмий визити өлкө президенти Ули Маурер менен болгон расмий жолугушуу аземинен башталды. Анда Бёрн шаарындагы Лёнманор резиденциясында Кыргызстандын жана Швейцариянын мамлекеттик желектери көтөрүлүп, ардактуу кароол тизилген. Эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырып, Сооронбай Жээнбеков жана Ули Маурер ардактуу кароолду кыдырышты жана расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан соң мамлекет башчылары тар жана кеңейтилген курамда жолугушууларды өткөрүштү. Анда негизинен эки тараптуу соода экономикалык алакаларды жакшыртуу, эки өлкө ортосундагы достукту мындан ары да бекемдөө тууралуу сөз болду. Кыргызстан менен Швейцария президенттеринин ортосунда бир катар документтерге кол коюлду. Анда жер-жемиштер боюнча чакан жана орто ишканалардын рыноктарга жетүүсүн кеңейтүү, суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүү жана кышкы туризмди өнүктүрүү жаатында өз ара түшүнүшүү келишимдери жетишилди. Ошондой эле визиттин алкагында Сооронбай Жээнбеков Федералдык жыйынынын улуттук кеңешинин төрагасы Марина Карубе-Гушетчи жана Улуттук банкынын төрагасы Томас Йордан менен да жолугушту. Мындан тышкары мамлекет башчысы Швейцариянын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, ал иш-чарага Кыргызстандан барган ишкерлер да катышышты. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга экинчи жолу суракка чакыруу алып барып беришти. Агалайык Атамбаев эртең саат 11-ге Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга экинчи жолу суракка чакыруу алып барып беришти. Агалайык Атамбаев эртең саат 11-ге Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына баруусу зарыл. Эске салсак, 2 күн мурда эле Алмазбек Атамбаев тергөө кызматы тарабынан күбө катары суракка келүүгө чакыруу берилип, бирок ал барбай койгон. Эске салсак, буга чейин башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевга карата депутаттар тарабынан айтылган 6 айыптын 5-өөнү негиздүү деп тапкан. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы тамынын жери мыйзамсыз, Кримтөөл Азбатыкаевди бошотууну уюштурган, акча адалдаган Ака Инвест компаниясына тиешеси бар, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, ТЭЦке көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деп шек саноого кылмыштын белгилери бар деп белгиленген. Бишкек-Ош жолунда фура менен минивэн кагышып, андан 2 киши наут болуп, дагы 6 адам ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Жалал Абад областык жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтарга караганда, авария Каракөл шаарынан анча алыс эмес жерде кечээ саат 15:30 болгон. Анда фура Бишкектен Ошту көздөй арматура ташып бара жаткан. Жолдон минивэн менен кагышып кетип, кырсыктын кесепетинен 2 жүргүнчү жеринде мүрт кеткен. Айдоочу менен 5 жүргүнчү Каракөл шаарындагы ооруканага жеткирилген. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте маршруттук такси менен жеңил унаа кагышып, анын кесепетинен 12 адам жабыркады. Авария калаанын Тоголук Молдо менен Ширбаков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабыркагандардын экөөнүн абалы орто деп бааланса, калгандарыныкы канааттандырарлык. Ошондой эле кечээ Балыкчы шаарында велосипед тээп бара жаткан 1963-жылкы адамды унаа уруп кетип, ал кырсык болгон жерде мүрт кетти. Маалыматтарга караганда, жол кырсыгы кечки саат 10 чамасында болуп, анда унааны 1990-жылкы Балыкчы шаарынын тургуну башкарып бара жаткан. 3 күн мурда Ысык көлдүн Бактуу Дөлөнөтү айылынын жанында болгон жол кырсыгынын күбөлөрү изделүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтарга караганда, окуяны көргөн билгендер кырсыктын себептерин так аныктоо, объективдүү иликтөө жүргүзүү үчүн изделип жатат. Эске салсак, авария өткөн жекшемби күнү таңга жуук болуп, анда БМВ жана Lexus автоунаалары кагышып, кырсыкта 22-24 жаштар арасындагы 4 адам наут болду. Бул жол кырсыгында Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Мирлан Токобеков да жабыркаган. Ал жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Токобеков Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборуна мээси чайкалып, жамбаш сөөгү сынган абалда түшкөн. Анын абалы учурда орто деп бааланууда. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кырсыктын күбөлөрүн экрандагы номурлар аркылуу байланышууну өтүнүүдө. Куткаруучулар бүгүн Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн мурдагы аппарат жетекчиси маркум Молдакун Абдылдаевдин жубайынын сөөгүн табышты. Эске салсак, 30-июнда Молдакун Абдылдаевдин үй бүлөсү кетип бара жаткан унаа Көкөмерен суусуна кулаган. Жеңил автомашинада 5 киши болгон. Кырсыктан көп өтпөй Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн мурдагы аппарат жетекчисинин, небересинин жана айдоочунун денелери табылып жерге берилген. Эми Абдылдаевдин баласын издөө иштери улантылууда.
Чичкан дарыясына кулап кеткен автоунаанын ичиндеги адамдар 8 күндөн бери изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Кырсык 2-июль күнү Бишкек Ош жолунун 270-чакырымында болуп, анда сууга Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа кулаган. Ошол эле күнү 22 жаштагы жарандын сөөгү табылган. Анын жанында дагы 2 курдашы болгон. Кырсык болгондон бери 41 куткаруучу, 10 милиционер жана жоголгондордун 15 тууганы издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кошуларды МЧСтин жардамы менен, МЧСтин адамдары менен кошулуп издеп жүрөбүз. Чүй областынын Жайыл районундагы Новониколаевка мектебинин директору 11 жаштагы баланы автоунаа коюп кеткен окуядан кийин иштен алынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Мектептин жетекчиси 5-класстын окуучуларын практикага тартуу боюнча буйрук чыгарганы үчүн бала мектепке келе жатып, жолдо кырсыктап каза тапкан. Авария кечээ эртең мененки 9 чамасында Бишкек Чалдабар жолунда катталган. Анда 22 жаштагы айдоочу Honda Fit автоунаасы менен келе жатып, 11 жаштагы окуучуну койдуруп кеткен. Милициянын айтымына караганда бала жолго чуркап чыга калган. Жол кырсыгы боюнча факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жалал Абад областынын Сузак районунун Каңды айылындагы 11 жаштагы баланы бычактап өлтүрүүгө шектелип жаткан. Анын 14 жаштагы бир тууган эжеси психологиялык жактан жабыркап же жабыркабагандыгы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Тартип сакчыларынын айтымында маркум баланын эжеси кече психолог, педагог жана жактоочунун катышуусунда милиция кызматкерлерине көрсөтмө берген. Өспүрүм кыздын көрсөтмөсүндөгү маалыматка караганда, ал иниси менен ойноп жатып столго отургузган. Андан соң колу бутун таңып туруп бычак менен сайып жиберген. Эске салсак, кече Сузак районунда төбө чачты тик тургузган окуя катталып, анда өз үйүндө мыкаачылык менен бычакталып өлтүрүлгөн баланын сөөгү табылган. Анда маркумдун колу буту скотчтолуп, денесинин 30дан ашык жерине бычак сайылган. Көп өтпөй ажатканадан канга боелгон кийим жана бычак табылып, ал баланын эжесине таандык болуп чыккан. Балага сайылган бычакта ошол эле үйдө мурда колдонулуп келгендиги белгилүү болгон. Тартип сакчылары үйдүн бир бөлмөсүнөн балаң аркылуу өч алдым деген катта табышкан. Бул боюнча шектүү өспүрүм көзүнө ар нерсе көрүнгөнүн жана кыйналганда ар кандай маанидеги каттарды жаза турганын айткан. Учурда иликтөө иштери уланууда. Ысык көлдөгү Хан-Тенгри лагеринде 2 адамды өлтүрүүгө шектелип жаткан Сергей Смирновго мамлекеттик издөө жарыяланды. Бул тууралуу аймактык милициядан билдиришти. Тартип сакчыларынын айтымында Кыргызстан менен Казакстандын чек ара тозотторуна анын сүрөтү берилди. Себеби шектүү чек араны кесип өтүүгө аракет кылышы мүмкүн деп болголонууда. Эске салсак, 4-июль күнү шектүү Хан-Тенгри лагеринин жетекчисинин орун басарын жана ошол жерде иштеген кызматкерди атып өлтүрүп, бир аялды барымтага алып из жашырып кеткен. Таңга жуук барымтага алынган аял кое берилип, ал аман-соо лагерге кайтып келген. Бул кандуу окуяда 33 жаштагы адамда бычактан жаракат алып, бирок ал качып кетүүгө үлгүргөн. Бул кылмышка шектүү Түп айылынын 29 жаштагы Сергей Смирнов аттуу тургун экени аныкталып, изделе баштаган. Милициянын алдын ала маалыматына караганда, кылмыш турмуштук жагдайдан улам келип чыккан. Анда лагердин жетекчилиги кароолчуну спирт ичимдигин ичип жүргөнү үчүн урушуп койгондуктан эки тараптын ортосунда кайым айтышуу чыккан. Андан соң шектүү курал менен келип ашканада отурган адамдарга ок чыгарган. Жалал Абад областынын Аксы районундагы селдин кесепетинен улам аймактагы Мундуз айылында жол жабылып, жарык өчтү. Айылда 30 турак жайдын короолорун жана 5 үйдү суу каптады. Мындан сырткары Honda Одиссей жана ГАЗ-53 автоунааларын сел агызып кеткен. Кечээ кечке жуук районунун Коштөбө айыл аймагынын Жаңгак, Семет, Мундуз, Ташчар айылдарында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынын маалыматы боюнча, катуу жааган жамгырдан улам тоолордо кыян жүрүп селге айланган. Райондук деңгээлдеги 7 чакырым жана 2,5 чакырым ички чарбалык жолдордун бир катар бөлүгү жарактан чыккан. Учурда келтирилген чыгымдар такталууда. Учурда Бишкектин номер 1 тергөө абагында камалып жаткан мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова экс-депутат кыйноого кабылып жатканын айтып, бул боюнча ал кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылууда. Айтымында соңку 3 күндө Салянованын абалы оорлошуп кеткен. Себеби аны аягына чейин дарылабай доктурдан шашылыш түрдө чыгарып жиберишкен. Муну кыйноого кабылды деп бааласа болот дейт жактоочу. Адвокаттын айтымында ага чейин доктурлар Саляновага операция жасоо керектигин билдиришкен. Чала дарылап койгондуктан абалы оорлошуп кетти дейт Сыдыкова.
Кримтөбөл Азбатукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтууда. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. Россиянын Екатеринбург шаарында иш таштаган кыргызстандык айдоочулар менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлдөрү жолугушуп талаптарын угат. Бул тууралуу Екатеринбургдагы консулдукка тапшырма берилгенин элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Кечээ аталган калаада маршруттук каттамдарда айдоочу болуп иштеген кыргызстандык 100дөн ашык мигрант жапырт иш таштаган. Алар маянаны көтөрүүнү жана эмгек укуктарын коргоону талап кылышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттары кечээ бир гана кыргызстандык айдоочулар иш таштаган. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстандан барып айдоочу болуп эмгектенгендер кадимкидей тартипте иштеп жатканын жазып чыгышты. Ал эми айдоочулар эмгектенген транспорттук ишкана болсо, автобустар каттамга техникалык себептерден улам чыкпай калганын билдиришүүдө.